Кыргызстанды бул оор кризистен сактап калуу зарылчылыгы жаралды. Болгондо да өтө тездик менен чукул чаралар аркылуу өлкөнү кайра жандандыра баштабасак, эртең кеч болуп калат. Биз мекенчилдер өлкөнүн бардык жагынан чырмап алган кризистен чыгуунун жолун билебиз. Элдин турмуш тиричилигин кантип өзгөртүү керектигине көзүбүз жетет. Жашырганда эмне? Биздин бүгүнкү абалга келип жетишибизге биринчи кезекте жоопкерчиликсиз бийлик системасы күнөөлүү экендигин танбайбыз. 2010-жылы кабыл алынган баш мыйзамдын өзөгү коррупциялык, олигархиялык, криминалдык бийликти түптөп ошого мына алып келди. Бир дагы бийлик бутагынын жоопкерчилиги жок. Баш аламан, эч ким эч нерсеге жооп бербеген система түптөлүп калган. Элди жөн гана шайлоодо кол көтөргөнгө мажбурлап, кол балага айландырышты. Бардык бийликти партия лидерлерине берип коюу менен башатында коррупциялык системага жол ачылган. Жогорку кеңешке шайлоого тизме түзүү партия лидерлеринин жеке бизнесине айланып калды. Мунун кесепетинен мамлекетте адилеттүүлүк жок болду. Жеке керт башына ойлогон байлардан куралган парламент бардык бийлик бутактарын кууратты. Мына азыр дагы ошол жол менен бара жатышат. Кайрадан олигархтардын, коррупционерлердин бийлиги куралганы турат. Муну мен жашырбай айтып коюшум керек. Себеби коомубуздагы болгон окуяларды, бүгүнкү күндө түзүлгөн коррупциялык схемаларды, же болбосо коррупциянын негизинде жогорку аттанган партияларды жана алардын кандидаттарын элибиз баары жакшы билет. Жана булардын парламентке келбешине, элдин үстүнөн бийлик жүргүзбөшүнө мына бир гана элибиз тоскоолдук берип, элибиз гана токтото алат. Ошондуктан бизди жараткан колдоп, элибиз сүрөп, көпчүлүк добуш менен жогорку кеңешке келе турган болсок, биринчи учурда мына ушул коррупциялык, олигархиялык, криминалдык бийлик системасын сындырып, жоопкерчиликтүү бийлик системасын орнотобуз. Баш мыйзамга тийиштүү өзгөртүүлөр кирет. Бул биринчи багыт. Экинчиден, чаржайыт, башаламан, коррупцияга жол ачкан шайлоо системасынан арылып, эл менен бийликтин ортосундагы байланышты кайтарып келебиз. Ал үчүн парламент депутаттарынын санын 120дан 75ке азайтып, бир мандаттуу шайлоо ыкмасын кайрадан киргизебиз. Бир мандаттуу шайлоо ыкмасы бул саясий партиялар аркылуу жүргүзүлүп, же болбосо кайсыл бир мандаттардын проценти ошол партиялык аркылуу дагы жүргүзүлүп калышы мүмкүн. Бирок негизинен бир мандаттуу шайлоону биз киргизүүгө милдеттүү болобуз. Себеби жерлерде бул жоопкерсиз мамиле жасап калышты. Эл өзүнүн депутатынын иш ыргагы жакпай баратса, чакыртуу алууга укук алат. Үчүнчү багыт, адилеттүү сот системасын калыптайбыз. Буга чейин бул жаатта сөз жүзүндө гана реформа болуп келди. Чынында кардиналдуу жылыштар жок. Мурункудай эле тоогурдаган адам өмүр бою соттолуп, суук колун элдин казынага салгандар тайраңдап кутулуп кетип жатышат. Соттор бийликтин союлуна эбак айланган. Азыр дагы ошол калыбына жазган жок. Кыргызстанда чындап көз карандысыз адилеттүү сот системасы болбосо, эч качан алга жылуу болбойт. Урматтуу туугандар, урматтуу мекенчилдер, сот системасынын азабын, сот системасынын туура эмес иштегендигин ар бириңиздер өзүңүздөр жөн териңиздер менен сездиңиздер. Ошондуктан ушул маселеге биз олуттуу көңүл коюшубуз керек. Төртүнчү багыт. Баарыбыздын жүрөгүбүздү чек арадагы кырдаал оорутуп турат. Айрыкча Баткен облусундагы абал каттуу тынчыбыздалууда. Чек ара маселесин чечүү биздин партиянын артыкчылыктуу, приоритеттүү, бекем карманган багытыбыз болоорун ачык айтышыбыз керек. Мен кыргыз мамлекетин жана биз мекенчилдер 1 метр жерин дагы эч кимге бербейбиз. Муну баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Бул кадамдардын баары жыйынтыгында экономикалык чоң өзгөрүүлөргө жол ачат. Коррупцияга абдан каттуу сокку болот. Көмүскө экономика ачыкка чыгат. Бажы, салык органдарындагы уурулуктарга чекет коюлат. Мына ушул айтылгандардын тутумунда тез арада, кыска убакыттын ичинде Кыргызстанды терең кризистен алып чыгып кетүү жолдорун көрсөткөн антикризистик программабыз жана мыйзам долбоорлорун даярдап койдук.
Жараткан колдоп, көпчүлүк добуш менен парламентке келсек, чукул арада жылыштарды ар бир кыргызстандык жон териси менен сезет. Бул бюджеттен акалган мугалимдердин, дарыгерлердин маянасын, пенсияларды, пособияларды көтөрүүгө жол ачат. Урматтуу мекендештер, сиздер жакшы билесиздер, 2012 жылы бийлик бизди кумтөр маселесин ачык көтөрүп, парламентте талкуу убагында элдик байлыктын тагдырын элге бурууга аракет жасап, митинг уюштурганыбызда провокация уюштуруп, Садырды баш кылып камакка алган болчу. Бизди угушканда азыр мынтип карайлап, карызга батып, анын үстүнө дагы карыз алып, кайрчы болуп олтурбайт болчубуз. Андыктан андан бери канча тонна алтын казылып, чыгарылып кетти. Ошонун баары Кыргызстандын пайдасына калса болбойт беле? Кумтөр бүткүл элдин трагедиясына, а бийлик башындагыларга болсо коррупциялык кармушкага айланды. Аны ачык көтөрүп чыгып, ашкерелеп, фактылар менен далилдеп берген Садыр Досум Жапаров абакта азап тартып отурат. Ошондуктан кумтор маселеси мамлекетибиздин бардык кен байлыктары менин да Садыр Нуркожоевичтин дагы принципиалдуу маселебиз. Элдин байлыгы элге иштеш керек. Биз бул ишти таштабайбыз. Андан башка дагы алтын кендеринин ишин талдоого алып, өндүрүлгөн кен байлыктардын көп бөлүгүн Кыргызстанга калтыруу жаатында ишти улантабыз. Урматтуу калың кыргыз элим. Уважаемые участники съезда, уважаемые гости, в своем выступлении я рассказал о причинах участия нашей партии «Мекенчиль» на выборах в парламент и вкратце ознакомил вас с предвыборной программой. В настоящее время Кыргызстан переживает трудные времена. Кризис проник во все сферы жизнедеятельности нашего общества. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции только усугубила эти проблемы. Перед нами стоит очень важный вопрос, как выйти из этой непростой ситуации. Мы, партия «Мекенчиль», знаем, как вытащить страну из этой пропасти. Наша программа состоит из следующих направлений. Первое. Если народ поддержит и мы придем в парламент, инициируем изменения сегодняшней политической системы. Сегодняшние реалии таковы, что управлять то нами управляет, но никто ни за что не отвечает. Мы изменим это. Власть будет в одних руках. Глава государства должен взять ответственность в свои руки. Зачем для такого маленького государства, как Кыргызстан, еще и отдельное правительство? Сегодня мы еще вынуждены содержать эту армию госслужащих. Второе. Очевидно, что нужно изменить систему выборов. Избиратель сегодня только участник. Они отдают голоса, избирают депутатов, но дальше связь прерывается. Согласно букве основного закона, вся власть отдана лидерам партии. Мы вернем эту власть народу. Предлагаю внести одномандатные выборы в парламент и сократить число народных избранников до 75. При одномандатных выборах народ будет знать в лицо своего депутата. А значит, появится шанс и спросить с него. А в случае неудовлетворительной работы депутата, народ будет иметь право отзыва своего депутата. Третье. Начнем немедленную судебную реформу. Мы на себе испытали несправедливость сегодняшней судебной системы. Без справедливой судебной системы достичь чего-либо невозможно. Все эти шаги быстро приведут к экономическому возрождению. Спасти и вытащить страну из глубокого политического, социально-экономического и общественного кризиса – наша общая обязанность и цель. Урматтуу мекендештер, сөзүмдү жыйынтыктап жатып, бардыгыңыздарга кайрылып кетет элем. 4 октябрда мамлекетибиздин тагдырын чечерлик шайлоолор болот. Акыл эсибиз, патриоттук духубуз менен чечим кабыл алалы. Дагы да алданып, добушубузду сатып, коррупционерлерге жыргал жашоо тартуулап, Кыргызстаныбыздын келечегине балта чаппайлы. Өлкөнү сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Урматтуу мекендештер, урматтуу эл журт, биздин негизги урааныбыз. Партиялар шайлоого чыккан өтө көп ураандарды алып чыгышат. Өтө көп убадаларды беришет. Элдин алдына чыгып алып, ар түрдүү мындай сулуу сөздөрдү, жагымдуу сөздөрдү айтышат. Бирок биздин бир гана урааныбыз бар.
Бул ураныбыз уурулар түрмөгө, бийлик элге. Бир уран менен гана чыгат. Урматтуу туугандар. Уурулар түрмөгө, уурулар кимдер? Уурулар бүгүнкү коррупционерлер. Уурулар мамлекетибизди түйүнөн жеп, кайрадан ошо мамлекетти өзү жеген акча менен ошо элди сатып алып туруп шайлоого барып, элдин добушун алып, кайрадан мамлекетибизде олигархиялык, коррупциялык бийликти улантууну көздөп жатышат. Мына биз ушуга бөгөт коюшубуз керек. Эгерде буга биз бөгөт кое албасак, анда келечегибизге балта чабабыз. Анда биз Кыргыз мамлекетинин эртеңкине балта чабабыз. Өзүбүздүн жеке балдарыбыздын, неберелерибиздин, урпактарыбызга балта чабабыз туугандар. Мына ушундан мен силерди сактоо үчүн дагы бир жолу айтайын. Уурулардын орду түрмөдө, бийлик элге болуш керек. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, урматтуу туугандар. Чынында биз ушундай бүгүнкүдөй акыбалда съезд өткүзүүгө мажбур болдук. Өзүңүздөр муну туура түшүнөсүздөр. Себеби дегенде дүйнө жүзүндө болуп аткан пандемия биздин Кыргызстанда кыйгап өткөн жок. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, биз кандай съездерди өткүзөт элек. 500, 700, 1000 адамдарды топтоп, ушундай чоң съездерди майрамдай кылып өткүзөт элек. Бирок бүгүнкү акыбал ушул бүгүнкүдөй кылып съезд өткүзгөнгө бизди мажбурлап жатат жана биз ушуну туура кабыл алышыбыз керек. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат, Мухтар Кылышбаевич. Урматтуу Кыргыздын делегаттары, үкмөт тартибиндеги биринчи маселе боюнча жазыш сөздү баштоого уруксат бериңиздер. Мага азыр бир нече адам жазышкы жазылды. Анда мен жазыш сөздү жазылуу тартиби боюнча да бере берсем, биринчи сөздү белгилүү саясатчы, коом кишилер, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жолдошова Жылдызхан Айтбаевна сизге беребиз. Даярдансын Жогорку Кеңештин депутаты Зулушев Нурманкул Токурадович. Саламатсыздарбы, урматтуу партиялаштар, мекемдештер, замандаштар, Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү, биздин мурунку коллегабыз Акылбек, кош келиңиз. Биринчиден мен ушул эпидемия учурунда каза болгон биздин жарандарыбыздын жакындарына терең көңүл айтат элем. Элибиз ушул апааттан эсен аман чыгып кетсин, бүт эле дүйнө жүзүндөгү бүт өлкөлөр адамзаты мурункудай ээн эркин жашап, бири-бирибизге учуп келип кете турган бололук. Шайлоо бул өтө чоң жоопкерчиликтүү, абдан жоопкерчиликтүү мамиле жасай турган саясий процесс. Шайлоодо биринчиден ынтымак керек. Ынтымак болбосо, күч биримдикте болбосо, койгон максатка жеңишке жете албайсың. Биз Садык Шернияз экөөбүз 5 жыл Курманжандатка тасмасын тарттык. Экөөбүз эркекче кол алышып, сүйлөшүп, ошол 5 жылдык процессте 5 жыл болобу, 7 жыл болобу, канча жылда тартабыз билбейбиз. Ичара чыгармачыл топ, бул аябай чоң топ. Баарыбыз ушундай отуруп сүйлөшкөнбүз. Эмне болуп атса, ошол процесстин максатка жетиш үчүн кандай гана кырдаал болбосун, бир да сөз, жаман сөз коомчулукка чыкпайт деп. Ошон үчүн биз койгон максатка жеткенбиз. Кандай гана кырдаал болбоду, бир дагы сөз коомчулукка жеткен жок. Ошон үчүн урматтуу акт салышып аткан Экинчил партиясынан талапкерлерден суранып кетет элем. Кандай кырдаал болбосун, бул өтө бир айлык күрөш, бул 10 жылга тете. Бир дагы жаман нерсе сыртка чыкпаш керек. Бир гана
позитив, анын үстүнө элибиз дагы эпидемиядан кийин позитивди гана күтүп турат. Бардык маселелер лидер менен сүйлөшүү жолдору менен чечилиш керек. Экинчи айта турган нерсе, лидер болуш бул өтө оор. Деги эле үй бүлөңдө ата-эне болуш өтө кыйын болуп калды. Мамлекетти жетектөө же болбосо мына ушундай чоң күрөштө ар түрдүү көз караштагы инсандарды топтоп, ошондой чоң күрөшкө аттануу абдан кыйын. Ошон үчүн мына Мекенчил биздин партиянын лидери Камчы Өкташев 2 жолу жогорку кеңештин депутаты болду. 2 жолу тең Ата Журт партиясын жогорку кеңешке алып келе алды. Бул деген сөз ишенсе болот деп. Мен айтайын дегеним, мына биз 10 жылдан бери Садыр Жапаров, Камчы Өкташев жана башка күчтүү саясий инсандар бир эле максатты көздөп атабыз да, мамлекетте таза мекенчил инсандар иштесе бийликте. Экинчиси, бүтүндө кен байлыктар, деги эле элге таандык байлыктар мамлекетке, элге иштесе деген. Мына ушул нерсе бизди бириктирет. Экинчиси, дос. Дос деген бир туугандан кийинки ыйык нерсе. Дос үчүн курман болгон. Бул ар бир элдин тарыхын карап көрсөң болот. Дос кандай болуш керектигин мына азыр Камчы Өкташев өзүнүн сүйлөгөн сөзү эмес, жасаган иши менен казык каккандай кагып атат. Садыр Жапаров, елим, жерим, мамлекетим, ошол 2 миллиард доллар жылына алына турган кумтөрдөгү акча элибизге калса деген акыйкат, адилет, мыйзамдуу жасаган иш аракеттери үчүн мыйзамсыз, акыйкатсыз, адилетсиз түрмөдө отурат. Мына ошол акыйкатты орнотобуз деп биз бирге баратабыз. Бирок негизги максат Мекенчил партиясынын негизги максаты мамлекет алдыга өссө, жылса, элибиз бакубат жасаса. Ан үчүн коррупциядан да өтө жаман нерсе, өлкөнү артка тарткан бул контрабанда. Биздин партия бийликке, парламентке келсе, өзү саясат деген эмне? Бул бийликке келүү деген. Мына ошол парламентке келип калсак, биз контрабанда менен дагы күрөшүбүз керек. Үчүнчү айта турган нерсе, урматтуу партиялаштар, шайлоодо албетте ар бир участокко бөлүнөт, ар бир талапкерден. Бир эле участокто иштөө бул жетишсиз. Максатка жетем десең, ийгиликке жетем десең, анда желе түзүш керек. Эгерде менин Кара Балтада жакшы тааныштарым болсо, аны мен штабка ыргытышым керек. Бүт даныйларын республика боюнча. Ал эми штаб ошол координаторго жөнөтөбү, талапкерге жөнөтөбү. Мына ушундай бир желе түзүлүш керек. Биз ар бирибиз республика боюнча иштей турган. Мына ошондой жыйынтык болот. Дагы бир айтып кете турган нерсе, урматтуу партиялаштар, күрөш оңой эмес. Кайсы бир моментте кичине болсо дагы ички дүйнөң сени кыйнап коет. Ошондо эч качан колуңду таштаба. Ошол учурда сен мамлекетти, элди ойлон. Биздин өлкө Швейцариядан дагы сонун жашаш керек эле. Себеби ан үчүн бүт шарт түзүлгөн. Жөн эле коррупционерлерди четке кагуу. Азыр мына Камчыбек Кыдыршаев айткандай 120 депутаттан 75 депутатка алып келүү, бир мандаттуу шайлоого баруу, ошондой эле негизги
улуттун ден соолугун карап чыңдай турган биздин врачтарга, ошолорго көңүл буруу. Ал эми билими жок адам эч качан ийгиликке жетише албайт. Ошол үчүн мугалимдердин болгон маселелерин чечип берүү. Үчүнчүсү албетте экономика. Мындай айтканда жумуш орду менен баарын камсыз кылышыбыз керек. Мен сөзүм аягында бир сөз айткым келип турат да. Дос. Дос бир туугандан кийинки адам. Дос сен кыйналып турганда жаныңда болгон адам дос. Дос кандай кырдаалда болбосун сени сатпаганда дос. Дос сенин жан дүйнөңү түшүнгөндө ошондо дос. Достукту бийик көтөрүп, Кыргызда досун эч качан эч ким досун саткан эмес. Мына ошол достуктун бийиктигин туу көтөрүп, Кыргыздын нукура салтын биздин мекенчил партия кошо алып баратат. Лидер Камчыбек Ташиев баш болуп, ошон үчүн мен жаштарга айтат элем, достукту бааласаң Камчыбек Ташиевдей баала деп. Жигит болом, мырза жигит болом десең Камчыбек Ташиевдей бол деп. Ал эми Камчыбек Ташиев мына ушундай команда түз алдыбы? Биз ишендикпи? Анда аягына дери биз ишенишибиз керек. Биз азыр бир кемедебиз. Мына ушул кеме чөкпөсүн десек, анда ынтымак, биримдик, талыкпастан эмгектенүү, мен айткандай республикалык масштабта ар бирибиз иштешибиз керек. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, жеңишке жетели. Кезектеги сөз Жогорку Кеңештин депутаты Зулушев Мамакул Токторалиевичке берилет. Даярдансын жаштардын атынан Калпаев Бактияр. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу мекенчил саясий партиянын мүчөлөрү, бүгүнкү коноктор. Бүгүн бул курултай мамлекеттин 5 жылдык тагдырын эгер ийгиликтүү чечилсе, бул 10-15 жыл мамлекеттин тагдырын чече турган саясий окуя. Ошол саясий окуяга мына биз чогулуп, жакшы тилек менен аттанып жатабыз. Бул эртеңки 4 октябрдагы шайлоо мамлекеттин тагдырын аныктайт. Ар бир кандидат эл журт буну туура түшүнүү менен жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек. Мына бүгүн биз коррупция менен күрөшүп жатабыз, бирок коррупция гүлдөп атат. Экономика менен күрөшүп жатабыз, кен байлыктарды элге деген уран таштап атабыз, бирок кен байлыктын баары таланып тоноодо. Жаратылыш бүгүн корболууда. Ал эми 5 жылдык мен депутат болуп, Жогорку Кеңештин иштөөсүн көрдүм. Урматтуу партиялаштар, мыйзам кабыл алынып, мамлекеттин тагдырын чечип атканда, ошол мыйзамдар кесипкөйлөр тарабынан кабыл алынса, эртеңки тагдыр иштөөсүнө ой жүгүртүлсө, бул мамлекетке иштейт экен. Бирок тилекке каршы бүгүн кабыл алынган мыйзамдарды көрүп жатасыздар. Аталышы, түшүндүрүлүшү кооз, бирок мамлекет иштебейт. Анткени биздин менталитетибизге, кыргыздын жана салт санатына дал келбейт. Башка жактан көчүрүп алган мыйзамдар. Ошонун негизинде 10-жылы кабыл алынган конституциянын кесепети мына бүгүн башаламандыкка алып келди. Бүгүн биз шайлоодон Кудай буйруса эл колдоп мекенчил партиясын жеңишке жетише турган болсок, биринчи эл сүйгөн, эл каалаган реформага барышыбыз керек. Жасалма эмес. Конституцияны өзгөртүп, башкаруу формасын тандашыбыз керек. Жоопкерчиликтүү бир башкаруу болгондо биздин мамлекет өнүгүү жолуна түшөт. Мен ойлойм, бүгүн ушул сот жөнүндө мына партиянын төрагасы жар сөзгө чыккандар айтып атат, сот системасы бүгүн оор акыбалда.
Адилеттик орномоюнча, адилеттүү сот бийлигин түптөмөйүнчө биз эч качан, эч убакта биз адилеттүү мамлекет кура албайбыз. Адамдардын укугун коргой албайбыз. Ошондуктан буга эрктүү, чыныгы патриот саясий партиядан учуп чыкса, менин оюма ийгиликке жетет. Мен бүгүн Мекенчил партиясын таңдаганым, сиздердин катарга кошулганым, төрагасынан баштап мүчөлөрү биздин арабызда жогоруда мен айтып кеткендей мамлекеттик жегиштер, уурулар, же бир башка жаман иштерге аралашкандар арабызда жок экен. Мени ушул кубантып, ошондуктан мен жеңишке жетүүнү үмүт кылып, мына сиздердин араңыздарга келип кошулуп отурам. Ал эми сот бийлигинин адилетсиздик экени алыс барбайлы мына биздин тең төрагабыз Жапаров Садыр Нуркожоевичтун тагдыры бул бардык бешиктеги балага чейин белгилүү. Сот системасынын адилетсиздигинин бул курмандыгы. Ошондуктан урматтуу партиялаштар, урматтуу мекендештер, бүгүн биз ооз жүзүндө гана айтпай, мына чимкирик парламент деп ат коюлду. Эгерде бүгүнкү саясий жарышка катышып аткан саясий топтордун катарын карасак, биз андан дагы жаман парламент келгени турат мамлекетке. Ошондуктан Кыргызстандын келечеги, Кыргыздын мындан аркы өсүп өнүгүүсү мекендештер бардыгыбыздын колубузда. Бардыгыбыз туура таңдоо кылалы. Азыр Жылдыз Айтыбаевдин айткандай, биздин лидерлер өзүнүн жеңиши менен көрсөткөн, Камчыбек Ташиев Кыдырчаевич, Садыр Нуркожоевич өзүнүн адилеттүүлүгүн көрсөтүп бир канча жеңишке жеткен. Бул командада жеңишке алып барат деп ойлойм. Бардыңыздар ошондой ниет менен бүгүн топтолуп, бир муштум болуп аттанып атабыз. Барыңыздарга ийгилик, эртеңки 4 октябрдагы шайлоо мамлекетибизге жеңиш алып келсин. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат. Кезектеги сөз жаштардын атынан Калпаев Бактыярга берилет. Саламатсыздарбы, касиеттүү калайык калкым, ардактуу мекенчилдер. Биздин партия келе жаткан аламан жарышка жаңы жүздөрдү алып чыгып жатат. Анткени саясий майданды жаңылай турган учур келди. Эң негизги максаттарыбыздын бири бул чегара маселеси. Тарыхты карап көрсөк, ата-бабаларыбыз көз карандысыздыкка, эркиндикке карай узак жол, бийик ашууларды басты. Ар бир карыш жери үчүн баскынчылар менен кармашып, даалай каны төгүлдү. Ал ортодо канчалаган элдер өз мамлекетине көз карандысыздыкка жете албай жок болушту. Канчалаган мамлекеттер, канчалаган элдер дагы деле көз карандысыздыкты эңсеп жүрүшөт. Бирок, урматтуу элим, биздин ата-бабаларыбыз эч качан кыргыздын жерин таштап кеткен эмес. Муундан муунга өткөрүп келди. Кыргызстандын бүгүнкү жерлерин, Кыргызстанды сактап, аны кийинки муунга өткөзүп берүү биз үчүн ыйык милдет деп эсептеймин. Дүйнө жүзүндө жери жок, бир да мамлекет жок. Эгерде жериң жок болсо, анда мамлекетиң да жок болот. 1991 жылы жараткан бизге дагы бир ирет эгемендүү мамлекет куруп алууга мүмкүнчүлүк берди. Тилекке каршы 30 жылдан бери чегара маселесинин чечилбегендигинен улам канчалаган мекендештерибизден айрылдык. Канчалаган жарандарыбыз жаракат алды. Жүздөгөн гектарлаган жерлерибизди жоготтук. Урматтуу элим, чегара маселеси боюнча биз чечкиндүү кадамдарга барабыз. Ар бир сантиметр жер үчүн күрөш жүргүзөбүз. Биздин тизмени ар дайым журтубуздун башына оор кырдаал түшкөндө биринчилерден болуп барып колдоо көрсөткөн Ташиев Камчыбек Кыдырчаевич жетектеп барат. Ошондой эле ар дайым Кыргызстандын кен байлыктары, алтын кендери кыргыз мамлекетине иштесин деп жан үрөп, анын арты менен бир топ жоготууларга учураган Жапаров Садыр Нуркожоевич бар. Урматтуу элим, учубуз кур эмес,
Эң негизгиси Кыргызстанга күйгөн адамдарды алдыга сүрөп чыгышыбыз абзел. Журтубуз эч качан кыйындыкка моюн сунган эмес. Ошонча азапка чыдаган, сыноолорду жеңген айкөл жана намыскөй элиме бүгүн ушул куттуу трибунадан туруп алкыш айтып таазим этемин. Алдыда турган шайлоо кампаниясы биздин элибиз үчүн чоң сыноо болгону турат. Биздин партиянын эң негизги ишеними бул кыргыз эли. Кудайым буйруса, Мекенчил саясий партиясы элдин ишенимине ээ болуп жеңишке жетет деп мен ишенем. Рахмат. Жаза сөздү улантабыз, урматтуу делегаттар. Мындай кезектеги сөздү Жапаров Сабыр Кожоевич. Урматтуу мекенчилдер, урматтуу съездин катышуучулары. Мен чыгып сүйлөбөй эле коеюн дедим эле, мен сүйлөөгө туура келип турат азыр. Биринчиден ушу мекенчилерге, ушу биздин Мекенчил партиясынын мекенчилдерине ушу чоң ыраазычылык билдиргим келип турат. Мына ушу Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытовтар камалганда действительно биздин жаныбызда эч ким калган эмес. Себеби дегенде биздин КТР, ЛТР жана башка телевидениелер абдан шыбап, жугунду куюп үстүнө. Ушуларды эл душманы кылып көрсөткөн. Мына андан бери 8 жыл өтүптүр. 8 жылдан бери ушул даражага жеттик. Акыйкат, чындык баары бир чыгат экен. Мына азыр ушул Ташиев, Жапаровтарды жакшы колдоп турушат эл. Рахмат, элге таазим. Жана мекенчилдер ушул информациянын баарын жеткизген ушул биздин мекенчилерге рахмат. Андан тышкары мына досу Камчыбек Ташиев Кыдыршаевич. Бул ушул канча аракет кылды Садырды чыгарабыз деп. Канча аракет кылып, канча жерге барган жок. Мына тышта кыйкырып андай ызы чуу сала бергенден эч нерсе чыкпайт экен. Биз мыйзам жолунда ушул бийликке жетип, ошо Садырды мыйзам жолунда чыгарып алалы деп мына ушул жолго аттанды. Рахмат. Камчыбек Кыдыршаевич. Андан кийин мына 2012-жылы камалганда, 2013 жылы мына Зулушев Курманкул отурат бул жерде. Ошол кезде шаардык сотто судья болуп иштеп турган. Мына ушулардын ишин карап, акыйкатты баягы акыйкатсыздык болуп атканын көрүп туруп, ушул жигиттер актаган. Мына бирөө Медер Сатиев алдагы бул жерде делегат болуп отурат. Ушуларга рахмат. Себеп дегенде булар акыйкаттык менен, чындык менен күрөшкөн инсандар. Андан сырткары мына Жылдыз Айтыбаевна, сизге чоң рахмат. Ушул Садырды чыгарабыз деп. Абдан көп аракет кылдыңар. Эми негизи баягы чындыктын символ катары менин Садыр Жапаров отурат. Рахмат сиздерге, колдоп келип ушу чыгарабыз деп атканыңызга. Рахмат сиздерге. Рахмат. Урматтуу курултай катышуучулары, ушуну менен биринчи маселе боюнча жазуу сөз аяктады. Экинчи маселеге өтүүнүн алдында биринчи маселени жыйынтыктап добушка коюуга уруксат этиңиздер. Кимде ким Мекенчил саясий партиясы
2020 жылдын 4-октябрында өтүүчү парламенттик шайлоого катышууга зарылчылыгы бар жана катышсын деген делегаттар мандатыңыздарды көтөрүп добуш берип коюшуңузду бермем. Макул. Каршы жок, калыс жок, бир добуштан кабыл алынды. Урматтуу курултайдын делегаттары, Борбордук шайлоо комиссиясынын талабына ылайык бүгүнкү курултайда биз Мекенчил саясий партиясынын парламенттик шайлоодогу программасында добуш берүү менен кабыл алышыбыз зарыл. Менин колумда стол үстүндө партиянын парламенттик шайлоодогу программасы турат. Аны буга чейин талапкерлер тарабынан жана ошондой эле саясий кеңеш тарабынан талкууланып кабыл алынган. Программанын мазмуну жалпы коомчулукка эрте тарап кетпешлиги үчүн биз сиздерге азырынча тараткан жокпуз. Бирок шайлоо кампаниясы башталганда биздин программа баардык колумуздарга жетет, коомчулукка жетет. Анда эмесе урматтуу курултайдын делегаттары кимде-ким Мекенчил партиясы алдыда болуучу парламенттик шайлоого партиянын саясий кеңеши жана депутаттыкка талапкерлер буга чейин талаптап жактырган программа менен барсын десе, мандатыңыздарды көтөрүп, добуш берип коюңуздарды өтүнөм. Макул. Каршы жок, калыс жок, бир добуштан кабыл алынды. Рахмат. Урматтуу курултайдын делегаттары, анда эмесе күн тартибиндеги 3-чү маселени кароого өтсөк, экинчи маселени кароого өтсөк, кечиресиздер. Күн тартибиндеги экинчи маселе партиянын саясий кеңешинин курамын жактыруу. Бул маселе боюнча сөздү кимде кандай чыгыш бар? Урматтуу курултайдын катышуучулары, Мекенчил саясий партиясынын саясий кеңешине төмөн кадамдар сунушталат. Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, Жапаров Сабыр Нуркожоевич, Зулушев Курманкул Токторалиевич, Анаркулов Нургазы Сейитказиевич, Сатиев Медербек Асанбекович, Кумаров Болоткан Советбекович, Кострубова Лариса Александровна, Кочербаев Абдулдабек Бокоевич, Сулайманов Дамирбек Токтобаевич, Бешеналиев Алымкадыр Савердинович, Абдалиев Мейкимбек Акимович жана Нуркожоев Калыбек Сабырович. Рахмат. Анда эмесе урматтуу курултайдын катышуучулары, саясий кеңештин программа төмөндөгүдөй жогоруда аталгандай мугилардан турсун десеңиздер, мына ушул маселени добушка коюп, кимде-ким макул болсо, мандатыңыздарды көтөрүп, добуш берип коюшуңузду сурайм. Макул. Каршы жок, калыс жок, бир добуштан кабыл алынды. Рахмат. Урматтуу курултайдын делегаттары, анда эмесе күн тартибиндеги 3-чү маселени кароого өтсөк, 3-чү маселе бул 2020 жылдын 4-октябрында өтүүчү парламенттик шайлоого Мекенчил саясий партиясынын атынан талапкерлердин тизмесин көрсөтүү жана аны добушка коюп, жашыруун добуш менен кабыл алуу. Урматтуу делегаттар, Борбордук шайлоо комиссиясынын талабына ылайык Мекенчил саясий партиясынын атынан парламенттик шайлоого катыша турган талапкерлердин тизмесине курултайдын делегаттары жашыруун добуш берүүлөрү зарыл. Добуш берүүнүн тартиби төмөндөгүдөй өткөрүлөт. Мен азыр партиянын атынан жогорку кеңештин дегенде биздин партиянын юристи Аселя Алишеровна партиянын атынан жогорку кеңештин депутаттыгына көрсөтүлүп жаткан талапкерлердин тизмесин жарыялап окуйт. Андан соң делегаттардын аттары бир сыйра биздин өкүл тарабынан чакырып окулат. Аттарылган делегаттар ордундардан туруп,
ол жерде турына қарап, турнаға барып туышымыздарды беріп, андан кейін есептеу комиссиясы тарапынан президент саналғаннан кейін biz жиынтықты жариялайды. Анда сіз сөз Бекетчи саяси партиясының үгіті Аселя Чешерова. Добрый день, участники съезда, уважаемые делегаты. Объединяя своих сторонников на основе ценностей социальной справедливости и патриотизма, политическая партия Мекенчил сегодня выдвигает список кандидатов в депутаты Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики на предстоящих выборах, назначенных на 4 октября 2020 года. В списке кандидатов от политической партии Мекенчил представлены Ташиев Камчыбек Кадыршаевич, Джапаров Сабыр Нуркожоевич, Кумаров Болоткан Советбекович, Джолдошева Джилдыскан Айтибаевна, Сыргабаев Абсатар Токтогулович, Акылбеков Русланбек Акылбекович, Зулушев Курманкул Токторалиевич, Клара Самат, Тагаев Руслан Таштанбекович, Сабиров Равшан Азатович, Аманбаев Бакыт Абдилашимович, Бурханова Клара Умурбековна, Артыкбаев Айбек Мухтарович, Урмоков Эрнисбек Абдижалилович, Токторбаев Дженишбек Шермаматович, Джунушалиева Гульсункан Ишенгазиевна, Султанов Нурбек Мамат Кадырович, Ташиев Шаирбек Кадыршаевич, Бишиналиев Алымкадыр Сабердинович, Джейнбекова Гульнас Калмытовна, Кочурбаев Абдылдабек Бокоевич, Нышанов Джайлоубай Данибаевич, Калпаев Бахтияр Алиевич, Асанбаева Гульнур Джапаровна, Сулайманов Кундузбек Кошалиевич, Кадыкбаев Джаныбек Султанович, Букуев Медетбек Омошевич, Камбарова Гульмира Бегеновна, Ашимбаев Сабыркул Аббасович, Кулматов Эдиль Маматкулович, Абдувалиев Джолдош Кадырова Сунунбу Эргешевна, Шамырканов Эмиль Тобокелович, Джамгырчиев Талант Анарбекович, Сыдыков Орозбек Кадырбекович, Джолдошева Лунара Чаткалбековна, Атаджанов Кубанычбек Исламович, Душенбиев Мирлан, Керимбаев Мураталы Топчубаевич, Абдраева Айгуль Целековна, Насырбеков Бактыбек Насырбекович, Бакеев Аскарбек Колхозбекович, Каимов Рамис Тологонович, Карабаева Канымбыбы Исираиловна, Базарбеков Замирбек Курамаевич, Нышанбай Улу Таалайбек, Анаркулов Нургазы Сейтказивич, Марипова Адинай Тачабаровна, Джунусбеков Торохан Бишенбекович, Баяманов Эркинбек Мусалиевич, Халиков Хайдаралы Холмирзаевич, Каструбова Лариса Александровна, Айтиев Шухрат Анварович, Аспек Улу Азамат, Мамытов Бабуржан Маматкаримович, Рахматуллаева Мансура Джалалидиновна, Орозбаев Джейналы Байсалович, Шаякматов Ниязбек Душенбекович, Таджибаев Назарбек Душенбаевич, Парманова Айсулу Алламовна, Бахтыбек Улу Матен, Нурматов Мухидин Маликович, Шермаматов Дастан Дженишбекович, Юлдашева Авринисо Назиридиновна, Тулонбаев Санджар Тулонбаевич, Аркабаев Номанжан Акматович, Арынов Талантбек Тулонбаевич, Дубанбаева Анара Сартбаевна, Бекбоев Максат, Интымаков Тимур Интымакович, Акматов Рысали Султаналиевич, Байганаева Нургуль Шершенбаевна, Дюшеналиев Болоткан Джекшенович, Отончиев Самат Оматбекович, Маткаликов Абдубата Джороевич, Исхакова Джайнагуль Толюгоновна, Кельдибаев Толугун Кыязович, Сайдулаев Сидык, Апазов Адилет Усонович, Конушбаева Гульнара, Дыканбаев Азамат Абдилазимович, Мусаев Улан, Маткеримов Айбек Тураталиевич, Кожобекова Гульмайрам Телебаевна, Уларбек Улу Уланбек,
Курманкулов Ишен Телекович, Капаров Абдулла Ташиевич, Токтогулова Сагынбүбү, Эгембердиев Абдылдабек Жолдошалиевич, Умиталиев Мирбек Акбарович, Борбогулов Мирбек Табалдиевич, Чемынова Наргиза Бахтияровна, Кадырбеков Жусупбек Умарбекович, Капаров Чингиз Капарович, Койчукеев Нурлан Чокоевич, Ахматова Гульмира Нуркуловна, Абдразаков Соронбек Максимбекович, Саганбаев Болот, Торобеков Карим Усенбекович, Бечелова Ильмира Абелимовна, Абитов Тариэль Таштанович, Маматкалык Улу Джума, Дурусбеков Данияр, Осорова Суюмкан, Мамытов Талант Алиевич, Турдукожоев Тендик Жайлобаевич, Сагынбаев Талант, Талайбекова Джазира Талайбековна, Тотаев Улук Мырза Абдилашевич, Кубанычбеков Адилет Кубанычбекович, Барамышев Айбек Нуркасымович, Нурузбаева Азада Кургунбаевна, Исаев Канатбек Маметович, Осмонбай Улу Руслан, Молдоибраев Тилек Осмонкулович, Артекова Оксана, Исааков Бекжан Шейшенбекович, Токтобеков Эляман Суинбекович, Шейшеев Джакшылык Эдилевич, Акматова Аида Чериковна, Ишенов Азиз Бактыбекович, Чаланов Урмат Абылович, Джусубалиев Азиз, Раюмкулова Гульзат Мамаджакыповна, Усманалиев Азизбек Даниярович, Мурганнаков Азим Сапарбекович, Шамшидин Улу Ахматали, Саматова Рыскуль, Джейнбекова Айчана Бышевна, Байсугор Улу Джакшылык, Асанбекова Аим Талапбековна, Хасан Хужаева Манзурахан Курвоналиевна, Кострубова Вероника Анатольевна, Додонов Денис Александрович, Досалиева Аклай Эсенжановна, Абдулажанов Махамаджан, Макаренко Татьяна Викторовна, Ушкина Радмила Викторовна, Илина Татьяна Владимировна, Сайпединов Кабилжон Каримович, Осмонова Матлюбахон Абдурасуловна, Иванченко Ирина Васильевна, Джумалиева Римма Николаевна, Касимов Ахроржан, Абдухакимов Альжан Кадирович, Халбеков Шухратбек Абдулатипович, Береснева Дарья Сергеевна, Матвеева Анна Александровна, Муратова Турсуна Исраиловна, Хушназаров Абдулхак. На этом список кандидатов завершен. Позвольте поздравить всех вас и кандидатов, в частности, с выдвижением. Выражая надежду, что именно вы заручитесь поддержкой значительного числа избирателей и непременно сумеете доказать, что партия Мекенчил заявила о себе для долгосрочной и результативной работы и последовательной борьбы за принятие важнейших для страны законов. Желаю всем кандидатов одержать победу. Бізде үшінші мәселе бойынша жашыруын оғыш беруі процесін başlasak, оғыш беруіні biz төмендегі бойынша өткөрсек, алғашқы біздің үйлесіміз әсет Шешеровна, Құрылтайдың делегаттарының фамилия аты жөнін айтып шақырады. Екіншіден қайсы делегаттың аты айтылса, келіп мол жерде орнына тұрады. Бюллетеніңіздермен доғыш беріп қайда орныңызға отыра бересіздер. Қошет етіп, қысқа минутты делегатпенен доғыш беруін, шашылын доғыш беруін көрсетеді. Анда сөз қайдадан сіздер. Для тайного голосования приглашаются делегаты. Матгаликов Абдубата Джороевич. Готовится Нышанов Джайлубай Данибаевич.
Ормоков Эрнисбек Абдыджалилович. Готовится Сыргабаев Абсаатар Токтоулович. Ташиев Шаирбек Кадыршаевич. Готовится Джолдошева Джилдыскан Айтибаевна. Золушев Гурманкул Токтаралиевич. Готовится Нишанбай Улу Талайбек. Сабиров Равшан Азатович. Готовится Тагаев Руслан Таштанбекович. Атаджанов Кубанычбек Исламович. Магали. Бичелова Эльмира Абелевна. Готовится Калпаев Бахтияр Алиевич. Таджибаев Назырбек Душебаевич. Аманбаев Бакыт Абдилашимович. Кадырова Сонунбу Эргешевна. Сатиев Медер Асанбекович. Толонбаев Санжар Толонбаевич. Эркебаев Шукурбек Мамазакирович. Готовится Алымкожоев Орозбек. Ашимбаев Сабуркул Абасович.
Готовится Баянов Эркинбек Мусалиевич. Джамгырчиев Талант Анарбекович. Готовится Шаяхматов Ниязбек Дюшанбекович. Абасканов Бобумаржан Алимбековна. Готовится Джолдошева Лунара Чаткалбековна. Борубаева Салкы Нурматовна. Кочорбаев Абдылдабек Букоевич. Маматов Руслан Нурдинович. Джунусов Торохан Бешенбекович. Кого убрать? Там лишнего бюллетеня нет. Siz çıkarıksınız mı? Маматов Руслан. Кыдыкбаев Жаныбек Султанович. Нету? Джабаров Сабыр Нургожевич. Саганаев Булат Турузбекович.
Сулайман Дамир Доктурбаевич. Халиков Хайдарали Холмирзаевич. Аспек Улу Азамат. Готовится Багеев Аскарбек Халхозбекович. Бешеналиев Алымкадыр Сабирдинович. Бешеналиев Алымкадыр Сабирдинович. Ынтымаков Тимур Ынтымакович. Кумаров Болоткан Советбекович. Койчукеев Нурлан Чукоевич. Кострубова Лариса Александровна. Сулайманов Кундузбек Кошалиевич. Ташиев Камчебек Кадыршаевич. Готовится Токтурбаев Дженишбек Шермаматович. Все? Сколько? Вакыт бөтө. Рахмат. Урматтуу делегаттар, бүгүн менен 3-чү маселе боюнча жаш өрт добуш берүү аяктады.
кезек Құрылтай есептөө комиссиясынын мүшелеріне берилет. Урматтуу комиссия мүшелері жоош берүүнүн ийгилигин санап, Құрылтайдын делегаттарына өз протоколдарды озуп көрүүнүлөрү суралат. Siz давайте вы саналар. Саламатсыздарбы, урматтуу курултайдын катышуучулары. Мекенчил саясий партиясынын атынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттыкка талапкерлердин шайлоого бара турган тизмеси боюнча жашыруун добуштун жыйынтыгын жарыялап коюуну уруксат этиңиздер. Партиянын бардык региондук уюмдарынан 45 делегат шайланды.
катталгандары жана катышып отургандары 43 делегат. Мекенчил саясий партиясынын Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине шайлоого талапкерлердин тизмесин көрсөтүү үчүн жашыруун добушка катышкандардын саны 43 делегат. Жашыруун добуштун жыйынтыгы төмөнкүдөй. Макул 43, каршы жок, калыс жок. Урматтуу курултайдын делегаттары, ушуну менен бүгүнкү Мекенчил саясий партиясынын кезексиз курултайынын күн тартибиндеги 3 маселени кароо бүттү, аяктады. Демесе бүгүнкү Мекенчил саясий партиясынын кезексиз курултайын ошону менен жабык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Бардыгыңыздарга жыйынга келип катышып келгениңиздерге жана уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирем. Коргоочулук шайлоо комиссиясынын өкүлүнүн сөзү жокпу? Демесе бардыгыңыздарга рахмат. Партияны ушуну менен саясий бүгүнкү курултайдын жабык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Азыр партиянын кийимин ойнонот. Dayan da yürüdüm sundan da
Ayda çıkmak derler. İyi. Ayda çıkalım. Ayda kalsın mı? Kaç be. Gel. Gel. Kaç çıkan çıkalım. Evet. Ol. Sen kadar. Nasıl bu da montaj? Tut. Al. Ne oldu? Hadi.